Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согуш менен Кыргызстан аскерлеринин 20 жыл мурдагы кагылышуусу, Баткен согушу, Баткен окуясы, Баткен кокалаңы деген ат менен тарыхта калды. Согушкерлер 1993-2000 жылдардын жай айларында 2 рет Кыргызстан чек арасын Телбе, Баткен, Бокбашы, Чоң Алай ашуулары аркылуу бузуп киришкен. Зардалда мектеп менен мечитте 45 күн Өзбекстандын ислам кыймылынын кара байрагы илинип турган кишилер мыкаачылык менен өлтүрүлүп, барымтага алынган. Чек араны 200дөн 1000ге чейинки согушкерлер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1500-2000 аскер тартылган. 53 адам курман болуп, 130дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 4000ден 8000ге жеткен.